депутаттар, дагы бир нерсени айтып коеюн. 75 аксакал, көксакалдын каты боюнча кайрылуулар дагы эле болуп атыптыр. Коомчулукта бир топ жерде ошол биздин журналисттер дагы ушул жерге келип депутаттардан сурап, депутаттар дагы менден дагы көп сурап атышат. Ал боюнча жалпы мындай маалымат берип коеюн. Менин биринчи эле иш күнүмдө ал кат кайсыл жерде деген аныктаманы жүргүзгөнбүз. Анын алкагында ал кат дароо эле Конституциялык комитетке түшүп, кароого жиберилгени маалым болгон. Биз бир топ убакыттан кийин бир белгисиз себептер менен жагдайларды түшүнбөй эмне болуп атканын биз ал жерде комиссия түзүү чечимин кабыл алып, мен өзүмдүн тескеме менен ички комиссия түзүлүп, толук түрдө кагаз кантип бул жака келгенин жана кантип Конституциялык комитетке түшүп кеткенине чейин бардыгын аныктап чыккан. Бүгүнкү күнү ал жыйынтык МВДга берилген, ал жакта тергөө өз жумушун алып барып атат. Айтып кете турган нерсе, чын-чынына келгенде ал кат бул жака жогорку кеңешке келип келе электе, аны бул жакта кадимкидей эле күтүп тосуп алган. Алып келген адам бул жерден алып келгенден кийин андан соң билесиздер, процедура боюнча кат өз жолу менен тийиштүү мындай депутатка болсо депутатка, төрага болсо төрага, айтор өз жолу менен кетет. Бирок эмнегедир ал катты нарушно деп коет, колу менен алып барып, колу менен мурдагы төрагага чейин жакынкы өзүнүн помощниктери, советниктери алып келет. Андан соң тийиштүү тапшырмалар берилип, ошол айтылган комитеттин кароосуна чейин бул нерсе түшөт. Комиссия түзгөн бирден бир себеби, билесиздер, өзүңүздөр урматтуу депутаттар, бизге көп кайрылуулар келет, жалпы келет, өзүңүздөргө келет. Биз эми ар бир кайрылууларды алып келип комитетте карабайбыз, аны дагы өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр. Ошонун алкагында кагаздын жүрүшү боюнча гана комиссия түзүлүп, ошол комиссия өзүнүн жыйынтыгын бая айтып кеткендей тийиштүү органдарга, МВДга берилген. Ал жерде тергөө жүрүп атат. Биз ал жерде кимдин күнөөсү бар, мен ал жерде катышым бар, катышым жок, билген жокмун дегенге биз жооп бере албайбыз. Биз болгону кат кандай жүргөн, кат кантип барган, ошону аныктап берип койгонбуз. Калганын тергөө өзү жүргүзүш керек деп эсептейм. Бул эми жалпы жана көп маалыматтарды сурап атасыздар. Бул жакка да журналисттер келип атат. Аны мындай жалпы маалымат катары айтып коеюн. Анда биринчи процедурный. Рахмат чоң, Марин Абдрахманович. Сиз азыр жанакы 75 аксакалдын каты боюнча информация бердиңиз. Сиз бергенден кийин интернетке чыкты, анан элден мына сообщениялар түшүп атат да. Ошол кат жогорку кеңеште кимге келген и кимден конституционный комитетке түшкөн. Ошол боюнча мүмкүн болсо бир суроо жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Коомчулук үчүн рахмат чоң. Жана атап баса белгилеп кеткендей эле, дагы бир жолу кайталап коеюн. Тийиштүү ошол кат бул жака келип келелекте бул жактан күтүп алган. Ал боюнча видеокамералардан бардыгын биз тастыктаганбыз, көргөнбүз. Бул жактан тапшырма иретинде айтылган, ал катты өзүнчө кармап турган. Анан түздөн түз төраганын атына, намына жиберилсин деп тапшырма берилип, анын алкагында биздин бөлмө түздөн түз ошол төраганын атына жаздырып, катталдырып, андан соң бая айтып кеткендей нарушно алынып, нарушно алып барылып, нарушно өзүнө ошол мурдагы төраганын киргизилет. Анын алкагында тапшырмалар берилип, цепочкасы менен, ирети менен жетекчилер келип, анан жанагы комитетке чейин түшөт. Комитетте кароого киргизилет. Андан кийин эле мына бизде өзүңүздөр билесиздер, биз бул жерде жогорку кеңеште бир топ өзгөрүүлөр болуп, ал нерсе токтотулуп, азыр жооп катары артка берилип, бирок ошол эле учурда тийиштүү документтердин бардыгы азыр МВДга берилди. Ал жакта тергөө жүрүп атат, ал жакта тергөөнүн алкагында аныкталат. Ким кайсыл жерде кандай тапшырма берген, кимдин күнөөсү бар, жок, ким ошол жерде менин тиешем бар, тиешем жок деген ар кандай дагы сөздөр айтылган. Эми аны биз иликтей албайбыз, аны тергөө мен иликтеп берет айтат элем. Жалпысынан ошол. Урматтуу